Assalamu alaikum kollegalar. Бүгін açıldı. 25 Mart. Кішкене маңайдағы açılıp biraz жырғап қалдық. Баяғыда Instagramға чыла тизеден бе деп жазсам. Бір таныш эже бар. Не то что тизеден чылаға чөңіп кетели деп атабыз деп жазып аткан болчу, аябай күлгөм. Сүйүнчү коллегалар. Мындан 9 ай 10 күн мурун жасалма уруктандырган уй тууду. 10 күнгө кеч тууду. Ушундай ургачы швиц музоосун тууп койду. 21 Мартта тууду да. Эсиңиздерде болсо, мына ушул уйдун баласы. Ушул уйду жасалма уруктандырган болчубуз. Майло деген буканын уругу же милобу, кандай туура айтылат билбейт экенмин. Европадагы уруктардын бири. Түс жагынан эми Швецке окшоду десек болот. Жоон чоң муз экен, аябай. Анткени 22 Мартта туулган башка бир музо бар. Аябай кичинекей. Ар жагында деле Симентал Турбаева. Экөөнүн айырмасы 3 жума. 1 айга чукулда. Экөө тең эле болуп турат да. Эртең менен топостор келип калыптыр, мамалыктарчы. 1 жаштагылар. Анан камера жанында жок болчу. Бул биздин бука чыгып туруп сүйүшпөдү экөө менен, ошону тарта албай калдым атаңдар. Утуп алды да бул бука топостордучу. Аныкында дагы экөө үчөө эркек экен. Тедиги мүйүздүсү менен сүйүшүп, утуп алган тарта албай калдык да. Бул кыйын болуп барып сүйүшүп кетти да алар менен, коркпойчу. Азыр жакындата албай атам, кошулбайт ба, кошулуп кайра сүйүшсө камерага тартып коеюн деп кандай болот экен. Кошунаң барып атабыз азыр. Биздин букадан Сименталдан түшкөн ургачы музо бар экен, жакшы. Сонун экен, ошону сиздерге тартып көрсөтүп коеюн. 1,5 ай болду эми башта. 1,5 ай? Мына достор, Сименталдан түшкөн музо, ургачы музо. Энеси кыргыз уй. Энеси бирок жакшы, чоң уй деп атасың э? Энеси капкара эле болгону? Капкара. Түш болсо ушундай кызыл болуп тур, анан куйруктары, арткы туяктары ак болуп алат. Ичи ак экен да. Ада чоткий музо түшүптүр, сону ургачы музо. Мынакей. Раз ургач болуп жакшы болду. Биринчи поколение, биринчи муун болуп кете берет. Жакшы чоңойсо да, жакшы чоңойсо. Анан азыр мүйүзүн күйүп салайын деп атам. Токол болсун депчи. Чоңоюшуна да жакшы болот. Мына ушундай паста менен күйгүзөбүз, антикорн деген. Былтыр ушуну сатып алган болчумун, 1 жыл болду, анан срогу өтүп кеткен окшойт деп атам менимче. Муну негизи резина перчатка менен кармаш керек. Ошо менен колго алып туруп, аны азыр түшүндүрүп берем кандай кылып күйгүзөбүз. Мынакей. Биринчи кайчы менен ошол мүйүз чыккан жерди карап, кол мененчи кармасак, баягы учу билинет. Анан диаметри 2 сантиметр кесип, ошол мүйүз көрүнгүчөктү кесип салабыз. Анан
кесип туруп антикорунду акырын алып баягы резина перчатка менен, анткени бул колду да күйүзүп кетиши мүмкүн да. Баягы 1 грамм мындай эле колдун учуна алып туруп, анан бир эле жолу ушундай сыйпайбыз да, мына 1 сантиметр кылыпчы диаметринчи. Мынакей. Бир эле жолу сыйпайбыз, анткени бул мээни тешип кетиши мүмкүн. Кечке улам сыйпай берсеңизчи, ошол мүйүздүн үстүнө акырын сыйпап туруп, мындай жайып туруп, анан бүтөбүз жарым сааттай. Музоону кармап туруш керек да, бир положениядачы, жылдырбайчы. Анткени оорутат да, аябай оорутуп, анан туягы менен тиги пастаны сүртүп салышы мүмкүн. Анан жакшы күйбөй калат да. Бир эле жолу жакшы жасаш керек. Андан кийин кайра улам сыйпай бербеш керек да, болду. Күйсө күйдү, күйбөсө жок дегендейчи. Мисалы кээ бирөөнүкү бир мүйүзү күйүп, бир мүйүзү күйбөй калат. Ошон үчүн башынан жакшы жасап, жарым саат кармап чыдап коюш керек да. Аябай тыгырчылайт. Эки жака башы менен даже сүрүш мүмкүн жергечи. Мына ушундай акырын оюлуп кирип кетет да. Мына оюлуп кичине кириптир да. Азыр 1 саат убакыт өттү күйүскөнүмө. Болду, анан татынакай күйүп калат. Анан көп киши жаман көрүшү мүмкүн да. Күйүскөн болбойт депчи. Эмне күйүзүп атасың байкушту кыйнап деп, мурдагы 1 жыл мурун күйүскөндө ошентип көп комментарий болгон болчу. Мынакей ушу галштиндин ичин караңыздарчы. Бул деген ушундай мүйүз кылган нерсе да, көрдүңүздөрбү? Ичин жарып кетейин деп да, мисалы мына ушундай мүйүздөр сүзгөндө ичин жарып кетиши мүмкүн. Анан токол болсо жакшы да. Мындай жакшы дагы жешет, чогуу жүрүшөт, бири-биринен коркпойт. Мына мисалы токолой жакшы да, эч кимге зыяны жок да. Кишиге делечи артыңан деле келип сүзсө, баягы мүйүз менен кирип кетиши мүмкүн да бир жергечи, көп оорубайт да. Ошол максатта жасалат да негизичи. Анан туура түшүнүңүздөр. Эсиңиздерде болсо, былтыр 1 жыл мурун күйүскөм ушуларда. 1 жаштагы мажындар. Мынакей токол бар дечи. Мына мүйүз жок, баарында тең. Мында мүйүз жок. Видео пайдалуу болсо сиздерден лайк, жана көрүшкөнчө эмки видеолорго чейин.